Бишкекте адамдардын бөйрөктөрүн сатып келгендер кармалды. Адам органдарын мыйзамсыз сатуу менен алектенген трансулуттук топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК өлкөдө адам органдарын өлкөнүн чегинен тышкары сатуу боюнча туруктуу мыйзамсыз канал уюштурган эл аралык кылмыштуу топтун мыйзамсыз аракеттерин аныктады. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында ЗРЗ аттуу жаран менен алдын ала макулдашуу боюнча адам органдарын сатуу каналын уюштурган КАК аттуу жаран аныкталган. Аталган жаран чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштыруу үчүн ири суммадагы акчаны, тактап айтканда $80.000 чейин төлөөгө даяр бетаптарды издөөнү жөнгө салган. Андан ары өлкө аймагында акчалай сыйлык үчүн донорлорду таап, аларды трансплантациялоо үчүн өздөрүнүн ички органдарын алдоо жолу менен берүүгө азгырышкан. Донорлор медициналык текшерүүдөн өтүүсү керек болгон. Бирок организмдин абалына карабастан оң корутунду чыгарылып келген. Мындан тышкары уюштуруучулар коррупциялык жолдор аркылуу операция жасалуучу клиникага тапшыруу үчүн бейтап менен болгон мамилеси тууралуу жасалма документтерди жасашып, Кыргызстандын чегинен тышкары чыгып турушкан деп билдиришти УКМКдан. Донорлор бир бөйрөгү үчүн орто эсеп менен $1000 $7000 чейин жалдоочулар болсо, ар бир жиберилген донор үчүн $3000 чейин алышкан. Ал эми акчанын олуттуу бөлүгү каналдын уюштуруучусуна $30.000 $70.000 чейин түшүп турган. Кече 17 апрелде бөйрөктү трансплантациялоо үчүн кезектеги донорду Кыргызстандын чегинен тышкары жөнөтүү учурунда Манас аэропортунун аймагынан 2 жаран кармалган. Жүргүзүлгөн тергөө оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгы менен аталган жарандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тийиштүү иш-чаралар уланууда. Маалымат Супер Кеджей.